мен Кочкор айылынан барган болчумун. Аякта мисалы үчүн жүрсөк, мечит бар болчу. Анан аякта тааныш досторумдан бир бала бар болчу. Мен аякта мурда окуп кеткенмен бир классташ балам дос болчу. Ал деген өзү 5 мал намаз окуйт. Кадимкидей эле жүрөт. Аякта молдолор деле албетте көчөдө даватка барып, жакшынакка жүрүшөт да. Ал бала деген бир жолу сөгүнүп атканын угуп калдым. Айттым, сен 5 мал намаз окуп туруп, эмнеге сөгүнөсүң деген. Ал деген айтты незичи, мечиттеги молдолор деле сөгүнчүрбөйбү, мен деле сөгүнө берем деп айтты да. Анда Шахимардан мырза, ушул жаштардын ою болуп атат. Сиздерде Көкжарда кандай акыбал? Мынакей азыр биздин кыздарыбыз сиздерге болгон сунуштары бар, пикирлери. Мына сиздер азыр ушул жерде көп сөздөр айттыңыздар. Динибизде ата эненин орду өтө бийик. Себеби ыйык китебибизде дагы Алла Таала мага сыйынгыла, ата энеңерге рахмат айткыла, шүгүр айткыла деген көп буйруктары бар. Жана ата энеңерди сыйлагыла, ата энеңерди эгер сыйласаңар бейишке киресиңер, эгер сыйлабасаңар анда азапка каласыңар деген дагы буйруктары бар да. Ошол себептен биздин бул дүйнөгө келишибизге себепкер болгон ата энебизди канчалык сыйласак дагы бизге аздык кылат. Билесиңер, бир киши ийнине апасыны, картаң болуп калган апасыны көтөрүп алып, жөө Меккеге алып келгенден кийин сурап, мен апамдын акысын төлөдүмбү десе, жок, төлөгөн жоксуң деген дагы мисалдар айтылат, туурабы? Ошол себептен биз ата энелерди сыйлоо менен бирге келечегибиздин оңолушуна себепкер болгон эже агайларыбызды дагы сыйлашыбыз керек. Биздин пайгамбарыбыздын күйөө баласы болгон Али деген бир сахаба мага бирөө бир тамга үйрөтсө, мен аны кожоюнум деп эсептеймин деген да. Ошол себептен биздин мугалим эжекелер бир тамга үйрөтсө дагы биздин кожоюнубуз болуп калгандай. Ар бир элдин өзүнүн менталитети, өзүнүн салт санаасы бар да. Өзүнүн салт санаасына ылайык кылып туруп кийинсе, ошол эң туура болуп эсептелинет да. Рахмат. Эми урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эми жыйынтыктап беребиз. Бүгүнкү темабыз ушул жаштар жана мамиле, ушул ата энеге болгон, эже агайларга болгон, коомго, мектепке кандай салым кошосуңар, мамилеңени кантип өзгөртүш керек, же болбосо урушса эмне кылабыз, ошону чечсек болобу? Бул дүйнөдө чечилбеген маселе жок экен, анда жыйынтыктап берсиңер. Ата энеси деген айтат го, тиги мону жазап койчу десе, баласы барып отуруп алат го үшкүрүпчү. Андай болбош керек. Ата эне жазаганын, айтканын жазаш керек. Жасап мамилени жакшы өзгөртүш керек, Мурунку жаштар менен азыркы жаштардын тарбиясы өтө эле ай менен жерде. Азыркы жаштардын карап көрөлү, мектеп окуучулары 15-16 жашта уже аборт кылышып атат. Бул эмне деген? Барысы эле айтып атабыз, ата энени мактап, ата эненин ушундай тарбиясы жоктугунан ушундай нерселер чыгып атат. Ата эненики эмес, если баланычы ата эне тарбия берип, ушунча баланы үйгө жип менен байлап, сен эшикке чыкпа, сен ушундай зорлукта сен боюнда бол деп айтпайт дагы, туурабы? Аны жип менен байлап, нерсе эметип койсо, аны чечип алып, айнектен секирип кеткендер болуп атат. Берден ата эне күнөөлүү эмес. Көкжарда болуп атабы ушундай? Жок, болгон эмес, эми болот да негизичи, биякта болгон эмес деп ойлойм. Ата эненин берден баары эле ата эненин күнөөсү, ата эненин тарбиясы деп атпайбы? Негизи эле ата эненин тарбиясы деп эле ата энени күнөөлөгөн болбойт. Мен ата энени күнөөлөй албайм. Анткени баланын өзүнүн дээринен жана өзүнүн тарбиясынан болот да. Рахмат. Бул жерден айтып атпайсыздарбы, суицид дегенде эле сүйүү, анан кандайдыр бир проблемалар депчи. Андай азыр ар бир адам может каяктан билебиз, биз өзүнүн проблемасы болгон үчүн ошон үчүн каза суицидке өтөчү деп ойлойм. Айтып кетерим, силер айтып атпайсыңарбы, үйлөрдө деген характерин көрсөтүп, каяш айтып депчи. Баардыгы эле айтып атат, жок Көкжарда депчи. Андай жок эмес, бар. Аз да эмес деле болуш керек. Ар бир баланын характерлери ар башка болушу мүмкүн да. Бирөө кылбаса бирөө кылат, 5 кол тең эмес дегендей. Характерди, мамилени эми ким өзгөртөт, кантип өзгөртөбүз, кандай кылабыз? Аны биринчиден ата энеси ошондой мүмкүн баланын переходный возраст деп коет го. Ошол убакытта ата энеси туура түшүнүп, ошол менен сөз табышканда бала оңолушу мүмкүн да. Бул жерде ата эне да күнөөлүү эмес, бала да күнөөлүү эмес. Бул эки тараптан тең зависит. Переходный возраст деп түндө кетем деп атсыңар да. Анан кетпей деп атса кетем дейсиңер эшке.
көп сөз болот да, переходный возраст депчи. А кээ бирөөлөр бар, ооба меники переходный возраст деп барып чын эле колун кесип, мисалы, же асынып эметкендер бар да, переходный возраст мени эч ким түшүнгөн жок депчи. Мүмкүн андай болушу мүмкүн, же мүмкүн мен өзүм переходный возраст деген эмне экенин түшүнбөгөндүгүнөн деле туура эмес сүйлөп алганым мүмкүн. Бирок мындай болот болуш керек, переходный возраст дегенде бала кадимкидей өзгөрүлүп, бир кандайдыр бир чоңоюп аткандай болуп, башкача болот да, оюнун баары башкача болот. Тарбия деп атабыз, баары тең, бул баары туура нерсе. Анан кийин багы көп нерселер бул жашоодо, жаштарга айтат элем да, бул жашоодо көп кыйынчылыктар болот, азыр деле болуп атат. Бирок бир нерсени айткым келет да силерге, жана суицид деп аябай көйгөйлүү нерсе болуп атат ушул. Өзгөчө жаш балдар эметип. Бул бир нерсени түшүнүшүңөр керек да, жанды салган Алла Таала болгондон кийин жанды алган да Алла Таала болот. Анан бул өзүнө өзү кол салган суицид бул аябагандай чоң күнөө болот, ушуну билип алгыла. Анан турмуштун өйдө төмөндөрүнүн баарында эле бир ошол выходду ошо менен издебегиле эч качан. Анан айтар элем, бул шайтандын кылган иштери. Ошон үчүн баягы барыңар тең намаз окуп, мечитке барып, ыйман жолунда жүрүп, жашнакай болуп, жашнакай окуучулардан болго силерге келечегиңер кең болот. Жана кыргызда бар эмес, жылуу сүйлөсөң жыланын ийинен чыгат деп. Жаштарды жылуу мамиле, жылуу сөз жаштарды эритет. Биздин ата-энелерибиз чындыгында биз балалык кезде интернет, сотка деген телефондор болгон эмес. Бизге ата-энелер эмне кылып тарбиялап кеткен, кантип тарбиялап келген? Себеби ата-энелер бизде улуу акылман сөздөрдү айтып, макалдаштырып, макал менен, жашнакай жомоктор менен тарбиялап келген. Мына ошол тарбиянын негизинде биз дагы азыркы мезгилде ошо илгерки биздин элдик озик чыгармаларды окуп, ошолордун негизинде биз да балдарга тарбия берип атабыз. Эми баягы жанатан бери көптөгөн сөздөр айтылып атат, ата-энелер депчи. Ата-энелерге мен кимге кошулам? Сиздин сөзүңүзгө ата-энелер деген бул эң кымбат. Ата-энелерге эч нерсе жетпейт. Ата-эне жогору турат. Эң биринчи Кудайым турса, экинчи ата-эне деп. Рахмат. Жакшы. Шахимардан мырза, эми оюңузду жыйынтыктап, кыскараак жыйынтыктап берсеңиз, бүгүнкү тема жаштар жана мамиле. Мамилебизди кантип өзгөртөбүз? Жаштарга кандай насихатыңыз бар ата-энелерге, коомго анда? Чындыгын мындай алып карап турган болсок, ата-энелер дайыма өз балдарын аябай катуу сүйүшөт да. Бала ата үчүн эң кымбат нерсе. Балдарга дагы ата-эне ошондой кымбат болуш керек да. Мен ушул жердеги кыскача кылып туруп бир окуяны түшүндүрүп кетип, анан натыйжасын айтып берейин. Ата бала уурулук кылып коюп, колго түшүп калышат. Анан ал ата баланы алып келип туруп камчы сабап, баягы падыша биринчи атага камчы ургула 100 балак дейт. Атага уруп атат, аркасын тосуп алып, эч бир үн чыкпастан артын тосуп берет. Качан баланы алып келип туруп ургулайын балага дегенде, ата бер жакта туруп, балага тийген камчынын ар биринде ата бер жакта туруп эле деп онтойт. Акыр аягында падыша баягы өкүмдар, жана сен өзүңө артыңа урдук элек. Үн чыкпай тосуп бердиң. Эми балаңа урсак, ар жакта туруп алып эле деп онтуп атасың. Бул эмнеси дегенде, жана силер менин денеме урдуңар эле. Азыр эми силер менин жүрөгүмө уруп атасыңар деген бир сөзү бар да. Ар бир ата-эне силерди жүрөгүнө сактайт да. Эне 9 ай курсагында көтөрүп жүрсө, өмүр бою жүрөгүндө алып жүрөт. Ошол себептен ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла, эжеке агайларга жакшы мамиле кылгыла. Мен силерге ушул нерсени сунуштайм. Мына мен жана айттым го, бир кыз айтат, мен негер болсо деле мен ата-энем тиешеси кайсы деп. Кантип ата-эненин тиешеси жок? Сен үйүңө негер балдар тешип киратсың. Мына көчөдө кантип жүрөт негерлер, неберелер менен. Ошондо ойлогула, кореец менен келатсыңар үйгө. Кыргызда болбойгансыз. Аны ата-эне арданат да. Ата-эне уялат. Ошон үчүн жакшынакай жүргүлө. Ата-энелер арданбасын, ата-энелер капа болбосун, ыза болбосун, уят болбосун. Сен тамеки чегип жүрсөңөр, мына ата-энеңер ыза болбойт бекен. Элдерге ушактап атса, баланчанын кызы тиякта көчөдө көрүнгөн жигиттер менен кучакташып жүрөт. Көчөдө тамеки чегип жүрөт десе. Уят болобу ата-эне? Уят болот. Ошону ойлоңула. Ата-энем уят болбойбу? Ата-энем ыза болбойбу? Ата-энем капа болбойбу деп. Ошон үчүн ата-энени жакшы сыйлайлы, урматтайлы. Анткени эртең силер да ата-эне болосуңар да. Чоң рахмат.
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Сиздер билгендей, улуу кыргыз эли үйүнө жылаң кирсе ак менен узатчу экен. Кыргыздын жакшы накылы бар. Таш менен урганды аш менен ур дейт. Жана дагы биз дин данышманыбыз айткандай, жакшы адам дайыма тилинен, колунан, бутунан башкалар зыян көрбөсө, ошол чыныгы мусулман дейт. Демек, өзүбүз өзгөрүлбөсөк, коом өзгөрүлбөйт. Жана дагы балаңды байкап эркелет, баягы сөздү эртелет. Башыңда белги турбайбы, бактысын сурап берсе деп, ушул бүгүнкү жаштарыбыз эртеңки келечек. Аппас Жумагулов атындагы Көкжар айыл орто мектебинин жаштары сиздерге сүйлөп беришти. Жүрөгүндө кандай ой, пикири болсо жана сунуштарын айтып беришти. Ушул жаштардын да оюн угуп, жакшы чечимди кабыл алат деген ойдобуз. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Асыл таштан, акыл жаштан. Кийинки ишемден жолугушканга чейин Жаштар сүйлөсүн теле долбоору коштошот. Саламатта болуңуздар.